алтын жөнүндө. Бүгүнкү күндө могу эмен Кумтордун алтындары жылын канчадан добывать этип атат? Кумторду. Кумторы сколько добывается? Микрофон демек. Саламатсыздарбы? Чоросеитов былтыр 17 тонна, быйыл 14 тонна болот. Азыр ошол кантип сатылып атат азыр? Баягыдай эле мурун жана Кумтор талашып атканыбызда бизге жанагы эл аралык рыноктор жаап койду эле, алтын рыноктарды. Биз сата албай калганбыз. Анан Национальный банк аркылуу сатып жүргөнсүңөр. Бүгүнкү күндө кандай сатылып атат? Бүгүнкү күндө бир жагын Улуттук банкка сатып алган, ал маалыматтар бар. Ачык түрүндө. Экинчи жагынан Кыргыз алтын является уполномоченным органом, укуктуу орган болот, ошо сатканга. Ошол Кыргыз алтын өз каналдары аркылуу сатат. Андан тышкары Кумтөрдүн алтыны уже мурунку жылдары контракттар бар болчу, ошо контракттар менен да сатат. Вот ушул алтын эме Алмаз Кушбекович, ушул алтынды биз жакшы эффективдүү колдонбой атабыз да. Алыша алдык өзүбүзгө, национализировать этип өткөрүп алдык. Бирок жылың мына карабайсызбы? Азыр Национальный банк 1,5 тонна дедиңизби? Канча сатып алды? 1,5 тонна сатып алдыңар. Быйыл сатып алдылар. Себеби деген Национальный банк эгер бул акчаны алтынды сатып ала турган болсо, бул сомго сатып алат да. Сомго сатып алса, денежный масса көбөйөт. Анан кийин Национальный банк артыдан ар түрдүү эмелер менен, кагаздар менен, инструменттерден кайра ошол акчаны кайра алып алат да. То есть бул баягы ступада воду как будто месим вот так вот, бесполезно эле иш болуп атат да. Понимаете? Кийин анан кийин ол алтынды тиги жака сатып, анан кийин золотовалютный резервге коюп, ошентип жанагы чыгарган эмесини обеспечивать этип атат. Ошондуктан вообще пайдасы жок эле нерсе да бул. Пайдасы жок эле бир операция болуп атат да, бул мышиная возня. Вот, ошондуктан мен айтып атам, жылың 14-17 тоннадан болсо, сиздер госказнага алып туруп эле фонд кылып койсоңуздар болбойбу? Например, фонд стабилизации ежегодно 14-15 тоннадан сиздердин эмеңиздерди казнада жылың топтолуп турса жакшы эмеспи? Бүгүнкү күндө алтындын баасы уже $2000 уже ашып кетти унциясы. И дальше ошондой болот. Себеби деген глобальный рынокто турбулентность большая, неопределенность. Ошондуктан алтындын баасы эми өсө берет. Тем более азыр могу эмеде Палестинада согуш башталды, все ожидания большой войны. Ошондуктан алтындын баасы любой кризис болгондо, любой глобальный турбулентность болгондо өсөт. Ошондуктан ошондой кылсаңыздар болбойбу? Анан кийин ол алтынды залогко коюп, дешевый кредит привлекать этип, ошентип иштесе болбойбу? Вот неужели нельзя так работать? Аябай туура айттыңыз. Акылбек Усманович уже жылдын башынан эмес, уже өткөн жыл баштап уже бул тапшырма берген, проработать деген. Биз болсо быйыл прогноздо где-то 6 миллиардтай сунуштаганбыз. Но бирок шартка байланыштуу болбой калды. Эң туура айттыңыз. Кабинанын астында ушундай свой золотой запас. Мен айттым, департамент Драгметаллов. Эгер керек болсо, я готов выступить вам консультантом и помочь это. Обязательно нам нужно. Понимаете? Себеби деген азыр сиздер алтынды биз бездарно продаем, как ресурс, как сырье катары берип, бир эле сатып өтөбүз. А эгерде биз аны казнага топтоп, эгер ошону как финансовый актив катары иштете турган болсок, биз миллиардтаган акчаны привлекать этсек болот по самой дешевой цене. Понимаете? С глобального финансового рынка. Биз ошону колдонбой атабыз. Потому что биз постоянно гарантия беребиз. А зачем нам гарантия давать? Бюджеттен гарантия беребиз. Постоянный бюджеттен гарантия берип, эмени привлекать этебиз. И болгондо дагы бизге АБР, башка финансовый институттар, жанагы международный институт бирге навязывать этип, алардын шартын алып атабыз, ошол бүт бардыгына. А эмне үчүн биз казнага ошол алтынды топтоп туруп, ошол алтынды күрөөгө коюп туруп, биздин шартыбызда эмнеге алсак болбойт? Причем по самой выгодной ставкалар менен. Понимаете? Ушуну эмнеге жасабайсыңар? Вот ушундай эмелер көп да аябай.
алтынды біз как финансовый актив қатар иштетишибиз керек. Биздин финансовый системаны бекемдөө үчүн, ушуну жогорултуш үчүн, системаны эффективдүү кылыш үчүн иштетишибиз керек. А мы бездарно их просто продаем.